Бул боз үй көп жылдан бери оюмда жүргөн. Анан 2012-жылы ушуну ишке ашыралы деп оюбузду Акыл деген байкөкөз, Акыл деген байкем айтып берип, ошо макетин жасадык зым менен биринчи. Ушундай боз үй кылса болот деп. Анан ошону отурганан 7 бөлмө кылалы деп, ошол 2012-жылы кыргыз патенттен өзүнүн патенттегенбиз. Анан жасап кызыл тууга жасап, эми ал кезде чөнтөгүбүзгө жараша жакшы деңгээлге жетпей калгандыктан бузуп алганбыз. Аны алатпай янтта тиккенбиз бишкеге. Анан 2012-жылдан кийин кайра жакшы деңгээлде жасайлы деп кайра жасаттык. Бөлмөлөрдү 7 бөлмө кылып, бир жолу ошол Кыргызстандын ынтымагын чагылдырган боз үй кылалы деп 7 бөлмө кылдык. 7 область Кыргызстандын ынтымагын чагылдырдык. Бүгүн ошо Каракол шаарынын 155 жылдыгына майрамга ошо биринчи жолу тарыхта биринчи жолу ушул жакшы мындай деңгээлдеги боз үй бияка тигип атабыз, элдин сынагына көргөзмөгө. Тиктик, эми буюрса мындан ары да Кудай буюрса боз үй каякка колдонобуз, анан варианттар, идеялар болуп атат, ошонун бирөөсүнө тандап колдонобуз деп.